Assalamu алейкум достор. Бишкек Полистирол блог каналында ошол өткөнкү көтөрүлүп аткан үйдүн уже перегородкаларына өткөн. Бияктар уже сеспа поезддарга жетти. Мына арматуралар ана сурагандарга кандай токулган, токулбаган көрсөтүп коеюн. Мына бул жактан азыр апалавканын кереги жок. Му ичине коюп союлуп салат. Бияктан перегородкага сетка мактар чыгып, бул ичине кирип бетон ичинде калып калат. Бул перегородканын тумбалары болуп калат. Ар бир перегородкада бар. Бул жакта мына бул жакта турат. Бул жакта турат. Комнатанын эки комнатанын ортосунда бар. Бул жакка турат. Перегородка мында болуп турат. Ушундай перегородкалар бар. Бул жагына. Бул жактар сесма поясы бүттү бардыгы. Буюрса мына перегородкаларын уже жарымдатып коюшту. Дагы бир бүткөндөн кийин дагы бир видео чыгат. Буга эгер мык кармайбы же аристон көтөрөбү, кухня гарнитур көтөрөбү дегендерге мына бул бетондой эле болуп калган туугандар. Бетондой эле. Мына бетондой. Либо мыкты саморез катыра бересиздер буга. Коркпой эле. Бул полистирол блок да билбегендерге. Пеноблок эмес, газоблок эмес, бул номер 1 Бишкек болот атасы полистирол блок. Бышыктыгы жагынан, жылуулугу жагынан, уровень качестволары жагынан себеби бул шыбалбайт. Жөлө родбом менен эле үстүнөн шпаклевка кылып туруп эле обой кылып койсоңуздар болот, либо краска берип койсоңуздар бүтөт. Азыр сырт жагынан да бир тартып көрсөтөм силерге. Мына үйдүн сырт жагынан да бир тартып коеюн деп чечтим. Туугандар бияктан да тумба көтөрүлөт. Мына 4 арматура менен арматура, бетондон чыккан арматура ошого токулуп до конца. Бул жагына апалавка коюлуп, эки жагына тумбасы көтөрүлө берет. Сесмен пояска чейин арматура чыгарылган. Жакта перегородкалар арматуралар уже чыгып турат. Бул сырт жагы мына. Мына дагы бир нерсе, мына канча катар менен көтөрүлөт деген стандарт мына 13 катар болду. Мына 13 катар менен уже терезенин үстүнөн сесмен поезддон дагы бир блок өттү. И азыр бунун үстүнөн дагы еще 30 сантиметр же 20 сантиметрдей сесме поезд да коюлат. Аябай бийик потолоктуу үй болот. Буюрса, ондар бүткөндөн кийин дагы бир видео чыгат.